Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Мен деген биздин вице-премьер-министр Байсаловго кайрылат элем. Парламентте мына ушул чакырылышта депутат болуп келгенден бери бэби бокс маселесин көтөрүп атам да. Улам мына 3 январда дагы Кызыл Кыя шаарындагы мечиттин биринен ак шешепке ороп тиги ымыркайыбыз табылыптыр да. Эми факт регистрация болуптур, милиция тарабынан баардык иштер жасалыптыр. Бирок урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу вице-премьер да. Эми кайсы жумуш менен алек болгонуңузду мен кээ бирде түшүнбөй калам, бирок бул маселени көзөмөлгө алып туруп, сөзсүз түрдө Алмаз Сагунжанович, сизге да кайрылам да. Давайте уже жанакы бэби бокс маселесин чечеличи. Ымыркайларыбызды ар бир роддомдун астында мы можем это сделать, приемные пункты. Дүйнө жүзүндө бул маселе ошентип чечилип атат. Расмий түрдө где-то 3-5 мүнөттө мүмкүн ой пикирин өзгөртөт, ошол эне баласын кайра алып кетем дейби деген убакыт берилет экен, андан кийин ошол бокс жабылат экен дагы, и доктурлардын тарабына өтөт экен да, роддомдордун астында. Ушинтип балдарыбызды канча бала тиги эми каза болуп калбасын деп капа болуп атам да. Мусоркага чейин таштандырып жактын арасында таап атабыз, бул туура эмес болуп атат да.